мэрдин иштебегендиги да, жаңы мэрдин иштебегендиги. Өкмөттүн акчасына күйбөгөндүгү. Айланма жол эле мындай бөлүкчө менен жабылат. Курманбек көчөсү да казылды. Эмне себептен казып атасыздар? Түшүнбөй атам эже. Манас шаарында жакында эле жаңыланып пайдаланууга берилген борбордук көчөлөрдүн кайрадан казылып жатышы тургундардын нааразычылыгын жаратууда. Учурда шаардын негизги көчөлөрүнүн катарына кирген Курманбек жана Жусуп Абдырахманов көчөлөрүнүн ортоңку бөлүктөрү казылып, саркынды суу түтүктөрү тартылууда. Белгилей кетсек, аталган жолдорго асфальт төшөлгөнүнө көп убакыт боло элек. Айрыкча Жусуп Абдырахманов көчөсү өткөн жылы гана капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, пайдаланууга берилген. Бирок бүгүнкү күндө жаңы салынган жолдор кайрадан бузулуп, инженердик коммуникациялар өткөрүлүүдө. Бул өкмөттүн мэрдин иштебегендиги да, жаңы мэрдин иштебегендиги. Өкмөттүн акчасына күйбөгөндүгү. Садыр Жапаровдун бийлигине каршы да бул. Саясатка каршы да, мен ошентип ойлойм. Жаран катар, Манас шаарынын жараны катар ушинтип ойлойм. Бюджеттин расход кылып атат, бюджетке карабай атат. Эмне дейсиң, бир нерсе дегенде эч нерсе өзгөрбөйт уже. Казылып атат, кылынып атат. Биринчи ошо канализациясын өткөзүп алса болбойт беле. Мен оюм ушу биринчи канализациясын өткөзүшкө. Ана асфальт басса бирдей болот да. Асфальтты басып туруп кайта чукса бул. Проект мындай жакшы апарса, эки иш бир болот деген ойда мен. Маселе боюнча эле. Сессияга катыша албайм. Бир маселе боюнча эле, бир эле суроо. Жолдор боюнча. Кайсы жолдор? Жол Жусуп Абдырахманов көчөсү казылып атат го. Курманбек көчөсү да казылды. Эмне себептен казып атасыздар? Түшүнбөй атам эже. Жусуп Абдырахмановдун аэропортко баруучу, азыркы мына иштеп аткан аэропортко баруучу жол тең ортосунан бөлүнүп казылып атат. Эмне себептен? Мен азыр убактым жок, азыр мен сессияга даярданып. Казылып аткан боюнча кабарыңыз жок. Жок, сессияга даярданып атам дейм. Сиздин кабарыңыз жокпу ошол боюнча? Жанагы Мамыр Батыры деген көчөдөн башталган. Мамыр Батыры деп көчөдөн башталып, бул барып жанагы Ачысмай деп коебуз, ошол жака барып кошулат. Бул жерден кесип өткөн жерибиз бир эле могу Курманбек көчөсүнөн өттүк. Азыр бул экинчиси. Бул жердин себеби бир күн туруп калган себеби бул жерде эски түтүкчө жарылып, ошону кайра калыбына келтиргиче туруп калды. Азыр эми бул саркындыга алып барып кошкуча бул спутниктин круговой айланма жол эле мындай бөлүкчө менен жабылат. Андан кийин уже барып кошулат. Ошол Манас шаардык суу канал башкармалыгы бул иштер эмне үчүн жолдор асфальттала электе жүргүзүлбөгөнү тууралуу суроого каржы маселесин жөө келтирди. Мекемедин маалыматына ылайык, саркынды суу түтүктөрүн жаңылоого керектүү каражат жакында гана турукташтыруу фондунан бөлүнгөн. Жалпысынан бул максатка 200 миллион сом каралган. Эми бүгүнкү күндө болсо ошо бизде зарылчылыктан улам шаар кеңейип атат, көп кубаттуу үйлөр көп курулуп атат, частный жанагындай коммерциялык объектилер көп курулуп атат дегендей. Ошолордун негизинен бизде ушул жаңы магистралдык чоң 300-дөн 1000-ге чейинки ушул канализациянын трубаларын тартуу зарылчылыгы келип чыккан. Анан ошонун негизинде биз кайрылып, бүгүнкү күндө ушул Кыргыз Республикасынын турукташтыруу фондунан 200 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, шаарда 300-дөн 1000-ге чейинки бир 10 чакырымдай канализация түтүктөр тартылып атат. Эми бул көп каражатты талап кыла турган курулуштар да. Буга чейин чын айтышыбыз керек, бизде каражат тартыш болуп бизде жетишпеген. Ошон үчүн тиешелүү жактарга каражат сурап кайрылып, ошонун негизинде бөлүнгөн каражат менен бүгүнкү күндө иштер жүрүп атат.